Мен айтайын деген маселем бул идентификация боюнча. Мына биз ушу идентификацияны баштаганга бир 5-6 жыл болуп калды да. Бирок бүгүнкүгө чейин биз аягына чыкпайбыз да. Ошол жерде иштеп аткан жетекчилер эгерде ушундай тапшырмаларды аткара албай турган болсо, анда ал жерде аларды иштетиштин кажети жок. Мына өткөндө айтты, ири мүйүздүү малдардын идентификациясы бүттү депчи. Туура, бүттү. Бирок ошол малдарга кулактарына бирка тагып коюп эле ошол бойдон эле калды. Ал эч кандай учет жок бүгүнкү күндөчү. Себеби дегенде бир областтан экинчи областка малдар келип сатылып атат. Ал боюнча эч кандай көзөмөл жок. Канчалаган малдар союлуп кетип атат. Ал жөнүндө маалыматтар жок.